Бишкекте 3 жашар баланы сүзүп кеткен айдоочу кармалды. Бишкектеги көп кабаттуу үйлөрдүн короосунан 3 жашар баланы сүзүп кеткен айдоочу кармалды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Окуя кечээ Орозбеков көчөсүндөгү үйлөрдүн биринин короосунда болгон. Toyota Sequoia үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу автоунаанын артты көздөө айдаганда 3 жашар баланы байкабай тебелетип алган. 3 жашар жабырлануучу ооруканадан каза болду. Факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Унаа айыппул төлөөчү жайга токтотулду. Кыргызстанда Чыпалак Баатыр деп танылган Зарылбек Аликенов Central Asia's Got Talent эл аралык конкурска барып катышкан. Шоунун жүрүшүндө калыстар тобунун мүчөлөрү анын номерин токтотуп коюшту. Алардын айтымында номер Аликеновдун өмүрүнөн коопсуз болгон. Аликеновдун айынан Гүлнур Сатылганова менен Ситора Фарманова кайым айтыша кетишти. Мурдагы айыл суу чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин мурдагы орун басары Байелин Байтемиров жол кырсыгынан каза болду. Бул тууралуу маалыматты жол коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгы тастыктады. Маалыматка ылайык 1-ноябрда СМ башкаруусундагы Hyundai Solярия унаасы балыкчы Ананева Каракол багытында баратып, жолго чыга калган жылкыны сүзүп алган. Унаада жүргүнчү катары бараткан Байтемиров жаракат алып ооруканага жеткирилген. Алган жаракатынан улам ооруканада каза болгон. Жогорку кеңештин депутаты Асылбек Жээнбеков 2020-жылкы парламенттик шайлоого аттанса, өзүндө президент Сооронбай Жээнбековдой жаман абалга калтырат. Бул тууралуу саясат талдоочу Жолборс Жоробеков радиосуна берген маегинде билдирди. Анын айтымында Асылбек Жээнбеков парламенттик шайлоого умтулуп, кайсы бир партияга кошулса чоң чатак болот. Анын мындай аракеттери агасынын аброй, бийлиги менен парламентке келүү катары саналат. Бизди президенттин бир тууганы саясатка келбесин деген мыйзам жок болгону менен менталитетке байланыштуу жазылбаган мыйзамдар да бар. Президент ортодо арбитр болом десе, биринчи кезекте Асылбек Жээнбековго кийинки парламенттик шайлоого аттанбай, Каракулжага барып кичинекей иш менен алектенип жүрсө, өлкө башчынын да аброю өсмөк, дейт Жоробеков.